Нурбек Сыдыгалич, сиз кичине мындай алып барганда хотя бы биз жоопту алгандан кийин хотя бы айтпайсызбы мейли? А то мындай как будто бы баары бир болгондой азыр алып барып атасыз да. Анарбек Баратовичке суроону берсем, все өттү деп. Суроо жок деп. Хотя мен жазылгамды. Хотя бы суроого сөздү берсеңиз жакшы болот эле да. Жөн эле баары бир болгондой азыр сезилип атат да. Жок, буга чейин кенен сүйлөбөдүңүзбү? Суроолоруңузду бердиңиздер, жооп берди. Мен өзү жок болсо берди. Жок, мен ошону сурайм деп аткам да. Бизден комитеттен же бирөө чакырды, аны өзү келбейм десе, анда уже башка маселе да. Жооп бериңизчи. Дастан Далбаевич, бул эми процессуальный решениеде тергөөчүлөр кабыл алынган, анын документтери дискомиссияга жөнөтүлгөн, дискомиссия карап, четтетүү боюнча президентке сунуш берип, президент анан кол коюп жөнөтүп атат. Жок, мен чын атам, Анарбек Баратович. Дастан Далбаевич, азыр биз мейли чакырайлы, чакырып не деп сурайбыз? Биз же сот эмеспиз, тергөөчү эмеспиз. Мен сурайт элем, басымдоо кандай болуп атат? Айтып бербейсизби? Биз да угайлы, депутаттар угуш керек. Жөн эле массалык маалымат каражаттарын окубай. Анан мында материалдарда Дастан Далбаевич, кантип сурайсыз азыр келип туруп? Не деп сурайсыз? Сурайм да, мен мен депутатмын да. Окуум бар да. Депутат жооп бербей, анын уже маселе. Дастан Далбаевич, тергөөчү эми депутат деген тергөөчү эмес, судья эмес, прокурор эмес. Бирок бизге кайрылса, президент турган адамдар жөнөттү да документин. Жок. Раз жогорку кеңешке келсе маселе, любой маселеге депутат суроону бергенге укуктуу. Унутпагыла ошону. Укуктуу. Укуктуу, бирок ушул маселеде чакырганга акыңыз жок сиздин. Тергөөчү эмессиз, судья эмессиз, прокурор эмессиз. Жакшы билесиз, Дастан Далбаевич эми. Билип туруп эле берип атасыз суроодо сизчи азыр. Анарбек Баратович. Мыйзамда бар да бул. Анарбек Баратович, биз тергөөчү эмеспиз, мен аны итак эле айткам. Сиз жооп бербегилечи мейли анда. Хорошо. Анда президент эмнеге бизге кайрылат? Суроону бергенге болбосо. Сурооңузга мен жооп берип атпаймынбы? Президент ни при чем? Биякта деген дискомиссиянын чечими боюнча келип атат бияк. Дискомиссия президентке кайрылып атат. Сиз четтетип туруңуз тергөө убагына деп.